Калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Саламатсыздарбы? Сиздер менен Куланак жамааттык мультимедиа борбору. Нарын районуна караштуу Куланак айылындагы Абдылдар Албаев атындагы орто мектеп жер төлөсү капиталдык ремонттон өткөрүлүүдө. Бул жерде атайын грек-рим күрөшү боюнча машыгуучу зал, кол эмгек, фитнес, англис тили жана окуу залдар толугу менен ремонттон өткөрүлүп, колдонууга берилүүнүн астында турат. Грек-рим күрөшүнө катышып, көптөгөн ийгиликтерди жаратып келген Жумагулова адеминин кубанычында чек жок. Себеби Айсулуу Тыныбекованын кумир туткан жаш спортчу үчүн машыгуучу зал көптөгөн ийгиликтерди жаратат деп ишенет. Күрөшкө катышкан, тренировка алган балдардын ошо жаңы зал бул жашоосунда чоң эле ролду ойнойт го деп ойлойм. Бизге шүгүр эле матыбыз бар болчу. Азыр зал салынып, абдан сүйүнүп, ошо башкача чувстволор болуп да. Баарына шүгүр, азыр баары жакшы. Күрөшкө катышкан балдардын көпчүлүгү шарттардын толук жоктугуна байланыштуу кызыгып келгени менен кайра эле кетип калышчу. Шарттар толугу менен түзүлсө, машыгуулар өзгөртүүгө учурабай калат деген ишеними чоң адеминин. Себеби адеми менен кошо келген кыздардын баары эле шарты жоктугуна байланыштуу машыгуудан баш тартып кетип калышкан. Учурда командада жалгыз кыз болгондуктан балдар менен күрөшүп машыгууга туура келет. Кубанычтан ошо зал бүтүп, батыраак тренировка башталсак сонун болот эле. Көп эле жерлерге барып келгем, ошо бүт баарында залдары бар, сонун бүт баарындачы. Бизде зал жок болчу мурун. Ошондон улам балдар аз келип баштачу да. Баары залга мат салгандан эриниппи аз келе баштады. Назар агайга, Женежеге чоң рахмат, ошо зал бүтүрүп, ошентип бизди этип берип аткандарына үчүн. Грек-рим күрөшүнүн жетекчиси Назарбек Мусалиев 12 жылдан бери балдарды машыктырууда атайын шарттар жок болгонуна байланыштуу көптөгөн долбоорлорду жазып, инвесторлорду издеп келген. Мектепке 2022-2023 окуу жылында Тынчтык корпусунан келген ыктыярчы Дженнифер долбоор жазып, мектептин жер төлөөсү оңдоп түзүүдөн өттү. Подвал боюнча айтсам, мурунку эски подвал бар болуп каралбай калган. Ошону корпус мира аркылуу Дженни проект жазып өткөрүп, ошону материалдарын алып берди, работасын өзүбүз кылдык. Спорт зал маселесин аябай көп жылдан бери 12 жыл күттүк да, 12 жылдан ушундай ар кайсы жерде машыгып жүрдүк. Аябай сүйүнүп атам, өзүм дагы аябай сүйүнүп, толкунданып, жан дилим менен кирип ошо бүтүп кетсе экен деп. Биздин балдар да ушундай жаркыраган залда машыгып, жуунуп, душу бар, таза жерде машыкса экен деген бир кыялдарым бар эле. Ошол буюрса орундалып атат. Мындан дагы ушул залдан дагы дүйнө чемпиону, Азия чемпиондору чыгат деп үмүттөнөбүз. Коңшу айылдарга чейин балдарды алып барып машыктырып жүргөн машыктыруучу Назарбек агайдын жана иримге катышкан окуучулардын кубанычтарында чек жок. Машыктыруучу гана зал бүтпөстөн англис тили, окуу залы, тигүүчү залы, фитнес залы жана жуунуп тазалануучу үчүн да шарттар түзүлүп жаткан мезгил. Айыл тургундары жана окуучулар үчүн бардык шарттар менен заманбап залдар ачылуу үчүн саналуу гана күндөр калды. Даярдаган Даткай Мырзакулова.